Ладно, Рахмат, дайте вам спасибо большое. Всем спасибо японскому правительству. Урматтуу элчи Хидеки Года мырза, урматтуу коноктор, урматтуу галереянын курулушуна салым кошкондор жана жол чарба кызматкерлери. Жол тоолуу элибиздин жашоосу, жашоо тирилиги. Ошондуктан Кыргызстан үчүн жол инфраструктурасынын туруктуу, коопсуз жана асфальттуу болушунун экономикалык жана социалдык мааниси өтө чоң. Мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевич элибиздин кыйналбай жакшы жашашы үчүн биринчи кезекте элге жагымдуу шарт түзөө турган долбоорлорго артыкчылык берип жүрөт. 2020 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасы толугу менен элибизге арналган. Мектеп, бала бакча, оорукана, жол, суу, көпүрө жана башка ыңгайлуу шарттар. Булардын ичинде кышыбыз катуу болгондуктан көчкү, сел, таш кулоо, табият кырсыктарын жүргүнчүлөрдү сактоо үчүн багытталган ушундай кар көчкүдөн сактоочу туннелдерди дагы корсок болот. Биз бүгүн ушул галереянын ачуу үчүн баарыбыз чогулуп отурабыз. Урматтуу элчи Хидеки Года мырза, биз турган ушул жол Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктирген жол. Күнүгө бул жолдон жай кышы дебестен жүздөгөн, миңдеген унаалар каттап турат. Бишкек Ош жолунда Чычкан Капчыгайы керемет жер. Бирок ушул биз турган жер көчкү булак деп аталат. Көчкү англисче да, японча дагы аваланч деп айтылат экен. Көчкү түшкөндө узак жолдо бараткан жүргүнчүлөр жол тазалаганга чейин суткалап ушул жерде калып калчу. Эми Жайканын аракети менен кар көчкүдөн сактануучу татынакай жабык галерея курулду. Муну биз уникалдуу курулуштардын катарына киргизебиз. Туннель монолиттүү бетондон курулду. Трассанын учурдагы багыты азыркы жолдон тоолорду көздөй 30 метрге жылдырылды. Бул да абдан чоң иштердин бири болуп калды. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин атынан, министрлер кабинетинин атынан, жалпы Кыргыз элинин атынан Япония элине, Япония өкмөтүнө жана Япониянын эл аралык кызматташтык агенттигине өлкөбүздүн экономикасынын өнүктүрүүдө көрсөтүлүп жаткан жардамы үчүн, өлкөбүздүн инфраструктурасын жакшыртуу боюнча, анын ичинде маанилүү ири долбоорлорду ишке ашырууда көрсөткөн жардамы үчүн терең ыраазычылыкты билдирем. Кыргызстанда жылдын күз, кыш жана жаз мезгилдеринде өзгөчө адам курмандыктары менен коштолгон кар көчкү түшүү коркунучу болгон мезгилинде жүктөрдү жана жүргүнчүлөрдү ташуунун коопсуздугун камсыздоо бул курч көйгөйлөрдүн бири. Бишкек Ош автомобиль жолунда кар көчкү жүрүү коркунучтуу жогору болгондуктан 70тен ашык участкабыз бар. Алардын ичинен өзгөчө кооптуусу болуп жолдун 132, 224, 226, 246 жана 255 чакырымдагы участоктор болуп эсептелинет. 2018 жылы ушул жолдо кар көчкүдөн номер 23 жол тейлөө ишканасынын 4 адиси курман болгон. Кар көчкүнүн кесепеттерин жоюу үчүн айрым учурларда унаалардын кыймылын жаап, алардын өтүүсүнө 1 айга чейин чектөө коюу керек болуп жүрөт. Кар көчкүгө каршы көрүлүп жаткан мындай чаралар элибиз үчүн жакшы болду. Бишкек Ош автомобиль жолунда машинелердин үзгүлтүксүз жана тоскоолдуксуз өтүшүнө шарт түзүлдү. Бул айлана чөйрөгө терс таасири жок галереяны курууда Япон технологияларын өздөштүрүп, Кыргызстандык Мосгрупп компаниясынын катышканы дагы кубандырат. Садыр Нуркожоевичтин жолду өзүбүздүн компаниялар курганды үйрөнүп алса деген тилегин ишке ашырдыңыздар. Рахмат сиздерге, элге кызмат кыла берсеңиздерди каалайбыз. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, мамлекет тарабынан транспорт жана жол тармагына өзгөчө көңүл бурулуп келатат.
тармакка 2020 болгон 2 миллиард 800 миллион сом каралса, быйыл 2023 жылга бюджеттин 8 миллиард сомдон ашырдык. Бул 3 эсе көп. 2024 жылы 11,8 миллиард сом каралып жатат. Биздин пландар боюнча 2026 жылга чейин 700га жакын атайын техникаларды сатып алабыз деп атабыз. 2 жылда Кыргызстанга 298 дана жол куруу техникалары келди. Абызыдан 4 бетон завод, таш талкалоочу установкалардан 10 келди. Кум, шагыл, таш өзүбүздөн чыгат. Ар бир аймакта эч болбосо бирден асфальт заводунун болушун камсыздайбыз. Булардан тышкары Кыргызстанга передвижной мобилдүү асфальт заводдор келип баштады. Мындай жаңы техникаларга ээ болуу менен жол инфрастүзүмүн жакшыртууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга мыкты мүмкүнчүлүктөр жаралып жатканын белгилеп кетким келет. Президентибиз төмөнкү каттамдарды артыкчылыктуу карап жатат жана иштер жүрүп жатканын белгилеп кетким келет. Бул Балыкчы Бөкөнбаев Барскоон жолу, Алабука Жаңы Базар Кировка Талас жол, Нарын Баетов, Ош Разаков Нохот жолу. Ушул эле учурда инвестициялык долбоорлор боюнча быйыл асфальт төшөө иштери эпкен Башкуугандыда Кызар ташуусу асфальттанып бүтүп калды. Маданият Жалал-Абад Түп Кеген жолдорунда түзүлөт. Бишкек, Талас, Ош шаары, Нарын, Жалал-Абад жана башка көптөгөн шаарлардын ички жолдору, Баткен облусунун жолдору оңдолууда. Мамлекетибиз өнүгүүгө карай багыт алды. Өнөктөштүктөр менен достук мамилелер чыңдалууда. Өлкөнү өнүктүрүүчү долбоорлорго Жайка сыяктуу достор колдоо көрсөтөт жана аларга атамекендик жол куруучу компаниялар катышат деп ишенебиз. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, Япониянын гранттык жардамынын алкагында жакшы иштер болуп жатканын жана пландарды айта кетүү туурагы. Булар менен Бишкек Ош автомобиль жолунун кар көчкүлөрүнүн коргонуунун дагы бир долбоору ишке ашырылууда. Анда Төө ашуу жана Алабел ашуулары аркылуу өтүүчү жол тилкелерине жалпы узундугу 6 километр түзгөн карды тосуучу тосмолорду орнотуу каралган. Талас облусунда Үйүр-Марал дарыясы аркылуу көпүрөнүн курулуш долбоору ишке ашырылды. Баткен облусунда автомобиль жолдорун кармоо жана оңдоо үчүн техника жана жабдуулар алынып келинет. Азыр Бишкек Ош жолунун 132 жана 255 чакырымда дагы эки ушундай курулушту куруу зарылчылыгы пайда болду. Ал да колдоо табат деп биз ишенебиз. Кыргыз Республикасы Япония өкмөтүнүн жана Кыргызстандын автомобиль жолдорунун жана жол курулуштарынын ишендүүлүгүн жана бышыктыгын жогорулатууга багытталган Жайка эл аралык кызматташтык агентинин демилгелеринин толугу менен колдойт деп биз ишенебиз. Дагы бир жолу Япония өкмөтүнө жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Япониянын эл аралык кызматташтык агентине бул долбоорлорду ишке ашыруунун бардык уюштуруучуларына ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, бактылуу болуңуздарды каалап кетүүгө уруксат этиңиздер.